бир чукул кайрылуу деп коелу. Мошенниктер аябай көп болуп атат. Аккаунттарды ачып алышыптыр, өздөрүнүн эм-банкын коюп алышыптыр. Бизде бир Асландын өзүнүн атасынын эм-банкы, анан мурунку Русландын эм-банкы бар. Болду, экөө гана. Калганы Тинькофф, Хамзанын мурункулар кандай иштесе ошондой. Эгерде мындай колуңуздар бош болсо, лучше бияка келип эле бергениңиздер жакшы. Наличка бергениңиздер жакшы. Келип деле которуп берсе жакшы болот өзүңүз. Ошондой эле кылып атчы. Анан туугандар, байкабай калбаңыздар. Кээде мисалы, кана, мисалы мынаны караңыздар. QR коду турат, ушул кичинекей QR коддун ордуна өзүнүн эм-банкынын QR кодун коюп алып, ушундай иш жасап аткан акмактар бар экен да, ачыгын эле айтыш керек да. Анан барганда мына QR кодду тартканда, бирок бул жерде Хамзанын же болбосо Асландын эм-банкы эмес, өзүнүн эм-банкы чыгып калат. Байкабай калбаңыздар да, сөзсүз түрдө мисалы Самарбеги деп чыгат, не деп чыгат эменики? QR код демекенден кийин атын карап туруп которуш керек. Самарбеги деп чыгат. Анан акчаны которордо туугандар реквизиттерди тактап, баягы Аскар чыгарып атат, ошол страницаларды карап, атын карап жакшылап которуңуздар. Мошенниктер аябай көп, астагфирулла, Кудай сактасын, ушул Рамазан айында. Ошон үчүн баарыңыздардан суранабыз. Эгер алып келем десеңиз, ушул жерге жылас түнөккө алып келип туруп наличка бериңиздер. Эгер келе албайм десеңиздер, которордо реквизиттерди карап коюңуздар. Ошол кайрылуу. Ушундай анан канча сумма шеф? 40